Саламатсызбы эже? Жашыңыз канчада? 63. 63 жаштасыз. Мына мен азыр сиз менен сүйлөшүп, мен абдан жакшы нерселерди алдым да сизден. Ушуларды мына элге жайылтайлы, ушу натуралдык нерсени жайылтайлы мен сизден мына интервью алалы деп сурадым. Эже макул болду. Демек өзүнүн оозунан угайлы. Сиз мен айткан көнүгүүлөрдү ошо пандемияда угуп жасап жүрүпсүз, кандайча пайда көрдүңүз? Мен өз башынан уколдарын мындай жаман көргөн анан деги эле уколдары эч кимде келбейт, өзүмдө калбайт. Анан мен башынан ушундай уколу жок, дарысы жок, жолбуз ушу натуральный немелер менен ушундай дарыларга врачтар болсо депчүмүн да. Анан бир күн телевизорду коюп турсам эле сен чечип калбайсыңбы? Анан Гүлсина Бапаева анан карап отурсам сен айткандарың баардыгы мага жакты. Мен көкүрөгүмдөгү ойлорду сен айткандай болдуң да. Анан ушу эңсей баштадым. Гүлсина каякта иштейт болду. Гүлсана каякта иштейт болду экен. Ушу өзүнчө бир ушундайларды көбөйтсө болот эле. Ушу телевизорго болбосо деле мындай эмеден деле газета журналдар ушундай көбөйтүп ушундайларды кыргыздарга, өз адамдарга дарыдан көрө ушундай чөпчак, у коргошун, сүлүк, кан ушуларды жасаса болот. Сиз да сөзүңүздү бөлөйүн. Сиз мага у коргошун ичип жүрчү элем деп айттыңыз, Демек, өзүңүз эле терип, ысык боюнча сиз канча жашыңыздан баштап ичкенсиз? Мен бир 27 жашыман. Азаматсыз. Көрдүңүзбү? Урматтуу мекендештер, менден сурашат да, у коргошун жакшыбы деп. Абдан жакшы у коргошун. Бизде бир профессор айтканда, у дагы бул дары деген, бирок анын дозасы менен ичсең деген да. Ошон үчүн көп ичпесең, мунун өзүнүн жолу бар. Мына эжеке мурун бирөө үйрөткөн экен. Ошо кандай кылып алып келиш керек, кантип кайнатыш керек, у коргошун ичип жүргөн. Азыр эми абдан эле жаман эмесми дейт. Болгону гана давлением кичине түшпөй атат деп келиптир. Мен эми ошо давлениянын себептерин айтып бердим. Бирок мен сүйлөшүп отуруп абдан ыраазы болдум ушул эжекегечи. Себеби деген у коргошун ичкен экен. Анан эми сүлүк жөнүндө да жакшы нерсе айтты. Сүлүк боюнча айтып берсеңиз. Ой, айланай, мен анда 5-6 класстан болчу да. Анан атам буту мыналар көгөрүү эле бир мындай жара сыяктуу болуп, ичинде көгөрүп көрүнүп турат, канды бутулган. Анан доктурга барышты. Доктор барса 2 бутунду кесириз дептир. Анан атам чоң ошол убакта бир 50-60 жаштагы киши болчу. Анан мен 2 буту жоккан жокат кылмаган элем деп анан биз табытпай кеттик. Табып сүлүк берди. Бир 10 чакты сүлүктү атам көтөрүп келип, анан баягы бутуна кое баштады. Мени чакырып алат. Мен анда сегилер кызмын. Анан экөөбүз коебуз баягы. Ошентип отуруп 3 ай койдук сүлүктү. 3 айда атамдын буту баягы кесилет деген буту таптаза айтты да өмүрүндө бир жолу калмаган. Ошол болгон 60 канча 94 чейин өлдү атам. Жалаң бир таблетка ичкен жок ошол атам. Бирдеке болуп калса эле ошондой жанагынтип табыттарга барат деле же кан алдырат же сүлүк койдурат, же чөй ичет анан айып кетет. Бир таблетка ичкен жок. Анан биз чоңоюп, мен мына келин болуп төрөгөн чакты биз таблетка эмне экенин билбей чоңойдук. Бизге чирче эмес дагы берчи эмес. Жазында атамдардын дарысы бир кызык эле. Улактарды шыбага жана ачуу шыбага эрменге тойгузуп туруп анан улак соёт эле. Анан эми анын этинин ачуусун айттарды, шолпонун ачуусун айттарды, анан аларды жейишпейт. Отуруп алып баары урушуп атып баягы этти жеп шолпон ичилет эле дагы анан айтат эле. Ичиңерде курт муртуңардын баары алып түшүп калат. Абдан сонун. Көрдүңүзбү? Эрмен деп атат да. Шыбак эрмен бул адамдын ичегисиндеги эле эмес, көрдүңүзбү? Жаныбардын ичегисинде да курттарды түшүрүп, таза этти жедиргенге аракет кылган экен да. Дагы бир мисал айттыңыз, кече жакында бирөө ушундай буту ушундай болду, сүлүк койсун десем макул болбойт. Анан мен кошуна ошол айылдашыбыз эле буту барып деп. Эмне болду десем көгөрүп анан чиги баштады деп. Анан мен айттым бар. Ушу атам ушундай даже бир эмес 2 буту тең ушинтип кетти эле. Ушуга сүлүк коюлду анан эле эметселер кайтып кетет, кестирбей эле десек, болбой барып кестиришти. Ошо сүлүккө да болчу эле деп калып койду мен. Атам ошентип эле айып кетти. 2 буту тең эле. Мынакей, биринчи эң жакшы нерсе эже у коргошунун жакшы экенин өзүнө далилдеп мына ичип жүргөн үчүн муну айтып берди. Экинчи, сүлүктүн эң сонун экенин мына дагы айтып берди. Эми үчүнчүсү, эжеке өзү менен өзү неме кыла баштаганда, өзү менен өзү массаж жасай баштаганда, анан эжеке айтат, мен кээде дейт жасасам,
кээде жакшы болуп калам дедим, а кээде ооруп калам деди да. Мен себебин айтып бердим. Эмне үчүн? Себеби деген бул өзү без тамырдын келип туруп куюлган жерин жакшы түшүнбөстөн ар түрдүү массаж жасагансыз. Ар түрдүү мына мен ошон үчүн айтам да, лимфа массажды урматтуу мекендештер, лимфа массажды обязательно жасаш керек. Сөзсүз жасаш керек. Бирок өзүнүн жолу бар да, кете турган жолу бар. Ошон үчүн мына бардык денедеги бардык без тамырлар келип туруп, акыркы сүйөктүн аркасына куюп берет. Мына сиз азыр ушуну көрүп түшүндүңүз, Демек, адам өзүнө өзү лимфа массаж жасаардан мурун биринчи акыркы сүйөктүн аркасындагы биз ошол без тамырлар келип көп кан тамырга куюп берген жерди гана ачып туруп, анан башка жакты башташ керек да. Эжеке ошо бир аз туура кылган үчүн мүмкүн ошо башка бир күнү туура жасаган, оорубай калган, а бир күнү туура эмес айдаган, ошон үчүн ооруп калып аткан да. Демек, азыр биз эжеке айтат, менде биринчи мына акыркы сүйөктөрдүн артын кармаганда колум карматпайт дедиңиз, Колум кармап, азыр мына мен катуу бассам дагы оору аз. Болгону эжекеде курсакта оору турат. Эмне үчүн? Диетаны. Мына көрдүңүзбү? Диетаны кармаган. Менде мындай случайлар, анын сууну сурасам, жок сууну да ичпейт, көрдүңүзбү? Мына өзү жакшы, мен жакшы муну көп деле анча мени кыйнабайт эч нерсе. Болгону давлением түшпөйт деп. Давление түшпөй коюшу деле, көрдүңүзбү? Ушул ыкмалардын бирөөсүн аткарбай койдуңуз да. Диета менен сууну аткарбай койдуңуз. Менде ушундай пациент болгон, Гүлсана мен сен жасаган баарын жасап атам, бирок эч жакшы болбой атам, давление түшпөйт деди. Мен айттым, келиңиз, отуруңуз, мунун кылып атасызбы? Кылып атам, мунун кылып атам. Суу ичсиңер? Жок, суу ичпей атам деп. Демек, бардык нерсени жасап, бир нерсени жасап койсо да давление түшпөй койгон. А эжекебиз дагы абдан жакшы, мен көрдүм, мына бастым, без тамырларды бастым. Бирок диета менен сууну кармабай койгон. Эми диетадан сүт оокаттарын жакшы көрөт экен, айрандарды жакшы көрөт экен, будайларды жакшы көрөт экен. Демек, мен ушуларды диета кармас деп, мына азыр колуна кагаз бердим. Эмне дейм, абдан жакшы, азаматсыз, сиздей 63-кө чыкты дедиңизби? 63-кө чыгып мынтип отуруп тургандар, кече эле бир жерге бардым, 60-ка чыккан эжеке, отурса отура албайт, турса бирөө тургузат. Значит, ал өзүнүн ден соолугу менен иштебей атат да. А сиз көз түйбөсү мына кадимкиде өйдө ылдый туруп, баары жакшы, кыймылдаганы жакшы, бир гана ушу диетаны кармабаган үчүн эми муну да кармап, сууну да кармаса, анан туура лимфа массаж жасаса, эжеке может мага 2-3 айдан кийин жазып жиберет болуш керек. Мен баары жакшы болду деп, Кудай кааласа. Ооба, сизге ден соолук каалаймын, урматтуу мекендештер, ден соолукка көбүрөөк көңүл буруңуздар. Гүлсена, рахмат сага. Мен да сенден бүгүн көп көзүм менен келип барып ушуларды өтөйүн. Орунбечке, сиз азыр мага дагы бир жакшы нерсе айттыңыз да, мынтипчи. Менин колдорумдун 4-5 бармактары чымыра ооруй берчү дедиңиз, Көрсөтсөңүз ошол бармактарды. Мен муну экөө кичине суук болсо деле, кээде мындайынан тартышып ооруп деле да, мынтип калат, катып калат деле. Анан бир күнү анан телевизордо Малыш Шоуну карап отурсам, ушул экөөнү айтып атат да, аз кандуулукта ушулар экөө тартышып калат деп. Анан мен, значит, анемияда тартышат турбайбы деп эле жүрдүм да. Анан өзүм ойлонуп отуруп бир күнү мындан баштап ушундайынан аябай ушалай бердим. Тарабыштарды чоюп кирип ушалап, колумду бир нерсе кармап, моундай тартып. Ошондон кийин анемиясы жок эле, дары-дармеги жок эле, ушул эки колум кадимкидей эле ысып, кан чуркап эле айып калсам. Колуңуз титиречү эле? Анан сол колум титиречү. Анан сен көрөм да телевизордон, анан ошондой кылып мына колтуктагы бездерди ушалап, ушуларды чоюп ушалагандан кийин мен азыр андамын деле болбосо дагы бар, дали ушалайм дейчи. Ушалаганы ындай калчылдаганы. Мен бир нерсени кармадым, монуп турат эле да. Өзүм уялат элем, жаш эле болуп турган колум менен. Сиз демек азыр эми биринчи ошо мына акыреттин артындагы лимфаны ачып туруп, анан колуңузду сүрө беришиңиз керексиңер да. Урматтуу мекендештер, мына биздин эжекебиз абдан жакшы өзүнөн байкаганда ушул нерсенин бардыгынчы, кантип анемиядан кол ушунтип калсын деп эле анан кийин жок мен түртүп көрөйүнчү деп сиз без тамырларды түртө баштагансыздар. Без тамырларды түртүп ача баштагансыз жолдорду. А без тамырдын жанында кан тамыры кетет. Кан тамыры кысылып калган үчүн кол чымырайт, кол уктайт. Сиз без тамырды биринчи бошоттуңуз, анан кан тамыр кое берди дагы, сиздеги жалыптар жок боло баштады. Мен ушул өзүм ошол колум ушундай болуп турат эле да. Бир нерсени кармаганда же бирдеке бараткан мынау турат эле, уялат эле. Бул эмне деген адам. А башыңыз азыр жакшы. Башыңыз кыймылдабайт.
Жок, башым азырынча кыймылдай эле болчу. Анан ошол убакта кээде карыганда мындай минтип калат го. Баштары ошону коркот элем. Бу колунан кийин башым түшүнүп калат экен деп. Анан мен сураганым себеби кээ биркилердики баш жактан башталат да. Себеби моюндагы без тамырлар башка кеткен кан тамырды кысып койгон үчүн баш калкылдап калат да. А сиздики колдон башталып, бирок сиз абдан жакшы логический мышление кылгансыз да. Ойлонуп туруп турчу, муну кандай кылсам болот экен деп. Сиз лимфа массажды жасаганыңыз үчүн мына сиздин колуңуз калтыраганда кетип атат, колуңуздун чымырагандагы кетип атат. Азаматсыз мындай өзүн жакшы кылган, өзүн ошо эмне себептен ооруп аткан деп ойлонгон кыргыздын адамында азыраак да. Азаматсыз. Анан сиз мынтип айттыңыз мага эң жакшы сөздүчү. Мен өзүмдү угам дедиңиз да. Бул абдан жакшы нерсе. Эми бир жериң ооруганда мындай кычышкан сыяктуу болот да. Анан ойлойм, байкуш ушул жеримди ушалап массаж кылып кой деп атат окшойт деп. Ошол жерлерим тырышып кычыша баштаганда ушалып койсом бир жакшынакай болуп. Мен окуткан профессор айтат да, ар бир адам дейт, өзүнүн внутренний жагын уксун дейт да. Ар бир клеткасын уксун дейт да. Сезсин дейт да. Мына мага келгендерге мен айтам да, сиз биринчи денеңиз менен сүйлөшүңүз дейм да. Ооба, мына ошол адам сиз мына биринчи болуп атасыз да, өзүңүздү сизге эч ким айтпай эле, сиз өзүңүз денеңизди угуп кое турчу. Мына ушул жерим бекер ооруган жок, же ушул жерим бекер кычышкан жок. Значит, ушул жер биринчи болгон үчүн болуп аткан деп. Массаж талап кылганда массаж деген сөз айтат экен. Ооба да, массаж деген сөз ошол жерде кан айлануу жакшы жүрбөй атат. Ошол жерде без айлануу жакшы жүрбөй атат деп атат да. Сиз ошону кошумчалап мына азаматсыз. Азыр эми биз сиздин каныңызды көрдүк. Албетте, урматтуу мекендештер, кандан биз эрибеген гана майларды көрдүк. Баягында курттар, грибкилер, бул майда жандыкты биз өтө аз көрдүк. Эмне үчүн? Себеби эжекебиз өзүнүн кааласуу менен эмес эле, кандайдыр бир себептер менен өт башчасы алынып калган. Ошол өт башчасы жакшы куюп бербеген үчүн биринчиден. Экинчиден, мен чындыгында ошол өт куйган жерде массаж жасабаган экенм деп айттыңыз. Өт трубкасы турса деле, өт трубка баштыкча жок болсо деле, трубканы түртө бериш керек да. Трубканы түртө берсеңиз эле, өт жакшы куят дагы, анан эрибеген майлар азаят. Мен сизге ден соолук каалайм, азаматсыз. Көбүрөөк үйрөтүңүз. Анан мен кышында 2 бутум эле муздай баштадым. Эми ысык нерсе деле коем, бутумду аябай байпактарды кийем, шымдарды кийем, эч болбойт. Анан мен ойлодум, ушуга кан жетпей туруп анан азаматсыз, абдан жакшы мышление. Анан бул жерден баштадым. Туп-туура. Бул жерден баштап, сен жана мыналардын баарын ошо кышын ушуттан бери ушуларды ушалайм да, карабыздарды бүт ушалаганда эле бутум ысып эле, байпактарды деле кийбей калып эле, бир эле байпак менен чекпейт. Менен сурашат да, лимфа массаж, ушундагы силер кандай жакшы болуп калды деп. Жок. Дүйнө жүзүндө 15-18ге жакын массаж бар да. Ошонун биринчи орунга мен ушу лимфа массаж коймокмун да. Анан экинчиси висцерал массаж. Бул курсакты кармоо. Демек, сиз айтып атасыз да, илгери биздин бүү энелер курсагыбызды кармап койсо эле, анан жүрөк түшүп калса, ашказы кабырганын астын кармап койсо жакшы болуп калчу элек деп. Сиз түшүндүңүзбү? Мен сизге сүрөткө көрсөтүп бердим да. Демек, биздин илгерки бүү энелерибиз биздин без тамырларыбызды кыймылдаткан. Ошо байкуштардын жасап аткан азыр илим эмне деп, анан эми профессор болуп ошолор көрсөтүп атпайбы? Аны биздин жок энелерибиз илгери эле жасап. Ошон үчүн кыргыздар 3000 жыл мурун пайда болгон экен. Биринчи эле дүйнөгө кыргыздар жаралган экен. 3000 жыл мурун пайда болду деп Кытайлар. Биздин кандай гана биздин союз убагында жоготуп алдык да, эң жакшы жетишкендиктерибизди, эң жакшы табыттарыбызды, бүлөрүбүздү, ушунчалык жакшы нерселерибиздин баары. Муну медицинада тастыктап бергенге бизде ученыйлар болгон эмес да. Мына эми ушул мынагы түрткүлөш керек, кабырганын астын кармаш керек, өт чыккан жерди кармаш керек дегенди 40 жыл мурун, 45 жыл мурун мени окуткан профессорлор таап, мына сиз айткандай кандай деген профессор болушту. Ошолордун мен дагы ушул кандайдыр бир себеп менен ошолорго туш келип калып, мына мен азыр ушул дарысы жок дарылоо методдорун жайылтууга аракет кылып атам. Мен ушу аябай ыраазымын. Дарысы жок дарылоого ушунчалык ыраазымын. Анан ошо биздин табыттарыбыздан анан бүү жанагындай биздин жүрөк көтөргөн энелерибиздичи куугунтук алып түндөсү бекинип барып анан көрүнөт эле. Күндүз келбегеле мени кам коет дейт эле. Ушат эле да караба, силер эскинин калтыктарсыңар, силер мындай кылып дарылабагыла деп көбүн каматтап коюп аткан.
Мына азыр ошолордун баардыгы ошолор жасаган. Медицинада тынсыктап койгончо эле ачык айрым баары колдонуп. Эми азыр ошол орустун профессорлору ошолор менен профессор болуп атпайбы. Мен ошолорду көргөндө кийин биздин чоң энелерибиз муну керек болсо 40-50 жыл мурун эле жасап жүргөн. Азаматсыз, мен эмне деп айтармын? Сиз азамат экенсиз, ушу билгениңизди ар бир коңшуңуз болобу, бала чакаңыз болобу, баарына бергенге жайылтыңыз. Биз дарысыз жок дарыланга аракет кылабыз. Сен ушул мунугу аябай элге жагат. Дарын бир жерибизге жакса, бир жерине жакпайт. Ооба. Анан мунугунтип жасап койгон бул. Илгерки эле бүү энелердики сен аркан. Мен дагы бир нерсе айтайынбы? Биз кыргыздар бир аз эринчек болуп атабыз да. Ошонубузбу? Ошо эринип жасашпайт да. Койчу кантип ушу масса жакшы кылсын, кантип түрткүлөсөк жакшы болуп калабыз. Анан кантип диета кармасак жок. Биз ушул эринбестен ар бир адам сизге окшоп өзүнүн органдарын, ар бир клетканы угуп, ошол органды жакшы кылган. Мен ошон үчүн айтам, 70% бул силерге байланыштуу. 100% жакшы болуш үчүн 70%ын адам өзү жасайт. 30%ын биз эми мен айтам. Сиз ылайга батып келгенден кийин биз бир аз жардам беришибиз керек. Эң жакшы мына сиз атаңыз айткандай сүлүк абдан жакшы жардам берет. Перекс ичиш керек, спирттерди колдонуш керек, содаларды колдонуш керек. Эмне дейм? Саламатта болуңуз, оорубаңыз, ден соолукта болуңуз.